Саламатсыздарбы? Бул Асыл таштар сабагынын видео түшүндүрмөсү. Аны мен Гүлзат Газиева алып барам. Мурдагы жолу өздүгүн аныктоо сейилдөөсү сабагында балдар өздөрүнүн күчтүү жана алсыз сапаттарын аныкташкан эле. Бул сабакта балдар классташ курбулары менен өздөрүнүн эң негизги сапаттары жөнүндө ой бөлүшөт. Анда эмесе Асыл таштар сабагына көңүл бургула. Балдар, нускамага жакшылап көңүл буруп уккула. Мурдагы сабакта силер 5 суроого жооп берип, өзүңөрдүн жеке сапатыңарды талдадыңар эле. Эми ошол сапаттардын ичинен силер үчүн эң маанилүү болгон 3 сапатты аныктагыла. Аныктадыңарбы? Эжеке, күчтүү сапаттар менен бирге алсыз сапаттарды да тандасак болобу? Албетте болот. Мисалы, өзүңөргө жакпаган, бирок өзгөрткүңөр келген сапатыңарды да алсаңар болот. Балдар, эми ошол сапаттардын ар бирине окшогон 3 ташты мектептин айланасынан издеп таап келгиле. Ал таштар, мисалы, көлөмү, түсү, формасы боюнча силер аныктаган сапатыңарды чагылдырышы мүмкүн. Тапшырма бардыгына түшүнүктүү болдубу? Максат, тапшырманы дагы бир жолу кайталап койчу. Биз өзүбүз тандаган 3 сапатыбызга окшогон 3 таштарды теркелеткенбиз. Ал таштар көрүнүшү жана түсү боюнча биздин сапатыбызды чагылдырыш керек экен. Туура. Анда силерге 15 мүнөт убакыт берилди. Таштарды тергенден кийин кайра ушул аянтчага кайтып келгиле. Анда эмесе баргыла. Таптыңарбы? Балдар, силер өзүңөрдүн маанилүү деп эсептеген 3 сапатыңарга окшогон 3 таш таап келдиңер. Эми ошол таштарды мектептин айланасын кыдырып, өзүңөр каалаган, өзүңөр ылайык деген жерге жашырып келгиле. Ал жерлерди эсиңерден чыгарбагыла. Кийинки сабакта таштарды жашырган жайларга кайра кайрылабыз. Балдар, барып бекиткиле эми таштарыңарды. Урматтуу мугалим, сабактын биринчи бөлүгүн төмөндөгү суроолор менен кайтарым байланыш кылып, жыйынтыктасаңыз болот. Өзүңдөгү 3 сапатты бөлүп көрсөтүүнүн мааниси эмнеде деп ойлойсуң? Ошол сапаттарга окшогон таштарды табуу сен үчүн кандай болду? Эмне үчүн таштарды ошол жерге жашырдың? Балдар, мурдагы сабакта силер тандаган 3 сапатка окшош 3 ташты терип, өзүңөр каалаган жерге барып жашыргансыңар. Эми ошол 3 сапаттын ичинен силер үчүн эң маанилүү болгон 1 сапатты аныктап, жаныңардагы окуучу макул болсо, айтып беришиңер керек. Силер тандаган сапатты чагылдырган таш кайсы жерге жашырылган болсо, ошол жерге шериңерди ээрчитип баргыла. Ташты кайра алып чыгуунун зарылдыгы жок. Болгону ал таш сапатыңарды кандайча чагылтып турганын жана эмне үчүн силер
ошол жерге жашырганыңарды айтып бергиле. Андан кийин шериңердин таш каткан жерине да бар. Аны да уккула. Нускама түшүнүктүү болдубу? Ооба. Мен өзүмдүн алсыз сапатым жөнүндө айтып бергим келди. Мен аябай ишенчээкмин, башкаларды да өзүмдөй ойлойм. Кээде жоопкерчиликсиз адамдар менен мамиле кылганда ишенчээктигим жабыр тартып калат. Бул сапатымды мен бул ак жылмакай ташка салыштырдым. Мындан ары башкалар ишенчээктигимди колдоно албас үчүн чөптөрдүн арасында жашырдым. Жүр, мен сага өзүмдүн күчтүү деп эсептеген сапатым жөнүндө айтып бергим келди. Мен абдан сабырдуумун. Башкаларды күтө аламын, уга аламын жана бардык жагын таразалап андан кийин чечим чыгарамын. Мен өзүмдүн сабырдуулук сапатымды тигине турган оор, самактуу ташка окшоштурдум. Ал ташты жолдун боюна койдум. Себеби ага күн тийсе да, жан жаса да, ал эч нерсе болбойт. Балдар, өз сапаттарыңар тууралуу башка адамга айтып берүү, анын сапаттары угуу менен силерде жакындык, сырдаштык, ишенич өрчүйт. Урматтуу мугалим, асыл таштар сабагынын экинчи бөлүгүн төмөндөгү суроолор менен кайтарым байланыш кылып жыйынтыктасаңыз болот. 3 сапаттын ичинен бирөөнү тандап алуу силер үчүн кандай болду? Айтылган сапат менен таштын кандай байланыштары бар экен? Бири-бириңерди уккандан кийин кандай ойлор, сезимдер жаралды? Асыл таштар сабагы окуучу өзүн өзү таанып билүүгө, өзүнүн күчтүү жана алсыз сапаттарын аныктоого, өзүнө болгон ишенимин күчөтүүгө жардам берет. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.